Амансызбы, ардактуу көрөрман. Назарыңыздарда бир апта бою өлкөдөгү орчундуу окуяларга сарисеп салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Кызматыңыздарда Абдумалик Базарбаев болом. Бул аптада бүтүндөй өлкөнү дүрбөлөңгө салып коомчулуктун назарын бурган Ширшовдун окуясы болду. Бакиевтердин мезгилинде жылдызы жанып, энергетикадагы коррупциялашкан системанын атасына айланган Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов коррупцияга шектелип 10 майда кармалганын атайын кызмат билдирген болчу. Бир түн өтпөй Алексей Ширшов сот залынан бошотулуп үй камагына чыккан. Ал ортодо өлкө башчысы Садыр Жапаров Ширшовдун үй камагына чыкканына байланыштуу үн катты. Президент 11 майда Фейсбуктагы баракчасына Ширшовду бир канча ай мурда кабыл алганын, ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин банкта камакта жаткан 200 миллион долларын кайтарууга көмөктөшүп жатканын сөз кылган. Башкы прокуратура буга чейин Алексей Ширшовго карата бир нече кылмыш иши козголгонун жарыялады. Дача суудагы кырсыкты иликтей турган коомдук комиссия ишин баштады. Бул аптада Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия алгачкы отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда өлкө башчысы Садыр Жапаров 5 жыл мурунку Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн Facebook баракчасына жазган. Өткөн жылдан бери коомчулукта экача пикир жаратып, талкууга түшкөн кумаркана мыйзамы бул жумада жогорку кеңеште каралды. Эл өкүлдөрү оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда 56 макул 13 каршы болгон добуш менен колдоп берди. Кумарканалардын кайрадан өлкө аймагында мыйзамдуу иштешине калктын калың катмары каршы. Дүйнөнү тынчсыздандырып жаткан Украинадагы согуштук аракеттердин натыйжасында каза болгон жарандардын расмий саны 3381 деп жарыяланды. Бирок каза тапкандар андан бир нече миңге көп болушу мүмкүн. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун тиешелүү маалыматтарды чогулткан кызматкерлери кабарлады. Эки өлкөнүн кандуу кармашында дүйнөдөгү экономикалык жана саясий коркунучунун таасири курчуп жатат. Экономикалык каатчылык каптап бүтүндөй мамлекеттерди кымбатчылык торуду. Кезекте бир апта бою өлкөдөгү урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 9 май дүшүмбү бул күнү улуу жеңиштин 77 жылдыгы Кыргызстандын бүт аймактарында белгиленди. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында митингге кийимге катышты. Мамлекет башчысы өчпөс отко гүл коюп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорду эскерди. Ош шаарында улуу жеңиш күнүнүн урматына 10 жылдан кийин масштабтуу өлбөс полк жүрүшү өттү. Ата-бабалардын эрдеңинде аңазаланган акцияга 4000ден ашуун адам катышты. Бул күнү Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев Ош шаарындагы согуш ардагерлеринен кабар алды. Ал алгач Касымбай Жолдошев аксакал менен баарлашып, жеке белегин тапшырды. Мындан ары автоунаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алган жеке жактар үчүн айып пулдун өлчөмү 22 000 сомду, юридикалык жактар үчүн 40 000 сомду түзөт. Кайгуул кызматы жаңы өзгөртүүгө ылайык автоунаасынын терезелерин атайын мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларга карата жоопкерчилик күчөтүлгөндүгүн эскертти. 10 май шейшемби бул күнү ысымы чуулгандуу болуп келген Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов коррупцияга шектелип УКМК тарабынан кармалды. Ширшов Аврора плюс эс алуу борборундағы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз жол менен чыгарып алуу фактысы менен айыпталган. Бул күнү жергиликтүү соттордун 312 судьясын ар кайсы аймактарга ротациялоо боюнча ишин баштады. Сотторду ротациялоо жең ичинен келишип алганды токтотуп, сот системасындагы жемкорлукту азайтууга багытталат. Ошто башка бирөөнүн мүлкүн сатып жиберүүгө шектүү жаран кармалды. Алдамчылыкка шектелип качып жүргөн коңшу өлкөнүн жараны Ош шаарынын жашоочусунун 615 550 000 сом накталай акчасын жана баасы 15 000 доллар турган Toyota үлгүсүндөгү унаасын алдап алып, изин жашырып кеткен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Германиядагы дарылануусу аяктап Кыргызстанга кайтып келди. Жапаров бул күнү жумушка чыгып аппараттык кеңешме өткөрдү. Медицинасы жылдан жылга жаңыланып, дүйнөлүк стандартка багыт алууда. Ош шаарындагы жеке менчик Кардио Азия клиникасында жүрөккө клапан коюудагы оор операция жасалды.
11 май шаршемби Чүй облусунун милиционерлери 9 жыл мурда 2 адам өлтүрүлгөн иштин бетин ачты. Кунбасов менен Ишеновдун туугандары сөөктүн калдыктары жана кийимдеринин калган бөлүгүнөн аларды таанышкан. 10 майда аталган кылмышка шектелип 37 жаштагы жана 58 жаштагы жаран кармалган. Өлкөдө талапка жооп бербеген 18 авто мектеп жабылды. Алар атайын кызматын жүргүзгөн текшерүүлөрүн жыйынтыгында ишмердүүлүгүн токтотууга мажбур болгон. Көзөмөлдөөнүн негизги себеби сапатсыз окуу корпустарынын санын кыскартып, талаптарга жооп берген авто мектептерди калтыруу. Интеллектуал жаштар келечекте кубаттуу өлкөнү кура алат. Бул күнү Ош шаарында алгачкы жолу 7 дубандын интеллектуал жаштарынын башын бириктирген биларман урду уюштурулду. Акыл сынагы Ош шаарынын мэринин кубогунун негизинде өттү. Кемин районунда Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун ишмердигин жайылтууга шектелген жаран кармалды. Шектүү Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун ишмердигин жайылтуу фактысы аныкталган. 12 май бейшемби. Армиябыз күчтүү, мыкты коргонуу шартына ээ болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп каражат аябайбыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү департаментинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгында айтты. Бишкек Ош жолунун 500 чакырымында Өзгөн районунда жол кырсыгы катталып, айдоочу 2 баласы менен каза болду. Кырсыкта жеңил унаанын айдоочусу мерт болуп, 6 жаштагы уулу жана 5 жаштагы кызы ооруканада көз жумган. Жаракат алган жубайы учурда ооруканада жатат. Бишкек шаардык прокуратурасы вице-мэрлер Бактыбек Абдиев, Нурлан Шаршеналиев жана Алик Попеков мыйзам бузуу менен дайындалганын тууралуу актыны мэрге жөнөттү. 3 вице-мэр мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 49 беренесин бузуу менен дайындалган. 13 май жума. Бул күнү президент Садыр Жапаров 16 майда Москва шаарында өтө турган Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитине катышаары айтылды. Иш-чаранын жыйынтыгында Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун 30 жылдыгына байланыштуу билдирүү кабыл алынары күтүлүүдө. 1-июлдан тартып Ысык-Көл облусунун тургундарынын пляж аймактарына киришине чектөөлөр жана көл жээгиндеги ачык эшиги жок тосмолор алынат. Тийиштүү жарлыкка бул күнү президент Садыр Жапаров кол койду. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Дүйшөмбү шаарына барды. Анда эл аралык коопсуздук маселелери, гуманитардык жана илимий чөйрөдөгү байланыштар, Украинадагы кырдаалдагы талкууналар айтылган. Ош облус башчысынын орун басары Данияр Жаныкулов кызматка келгенден бери алыска айылдарда күтүүсүз рейдтерди өткөрүп келүүдө. Анда ооруканалар, мектеп жана башка мамлекеттик кызматтардын ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, жыйынтыгында кызматынан кол жууган жетекчилер дагы болду. Соңку рейдтердин бири Араван районунун Алянаров айыл өкмөтүндө жүрүп, анда бир катар мыйзамсыз берилген жерлер аныкталганы ачыкталып, депутаттын жананын туугандарынын дагы аты аталган. Данияр Жаныкулов тарабынан 10 айдан бери Дубандын бардык аймактарында элдин аразынын негизинде текшерүү жүрүп келүүдө. Көзөмөлдүн жыйынтыгында жеке тарапка мыйзамсыз өтүп кеткен гектарлаган жерлер мамлекетке кайтарылганы ырасталган болчу. Апта маалыматтык программабыздын бул жолку коногу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич болот. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Кутман кечиңиздер менен саламатсыздар. Алгач эле суроого өтсөм, ошол кечеден бери коомчулукта кызуу талкууга түшүп жада калса, парламентте эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлгөн Аравандагы рейд боюнча, анан кече ошол көчмө жыйында боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз. Муну Аравандагы ошо Алянаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча ошол жердеги Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусу боюнча атайын президенттик администрация тарабынан тапшырмалар берилип, график түзүлүп, жолго коюлган. Мына ошол жолугушуулар Араван районунда өткөндө эл кайрылып, ыйгарым укуктуу өкүлдөн суранышкан, ушул маселени жеринде карап бергиле деп. Анан атайын ошо райондук деңгээлде акимдин буйругу менен комиссия түзүлүп, областтык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөн ушул мен бекитилип, ошол маселени караганга анан атайын барып жеринде комиссия менен текшерүү кылганбыз. Эми текшерүүнүн жыйынтыгында баягы элдин кайрылуусу, элдин талабынын бардыгы 100% тастыкталып, чындыкка дал келген. Себеби ал жерде
Бул ошол Алиянаров айыл өкмөтүндө 300 гектар жер аянты, анын ичинде 147 гектар жери бул Жайыт багытындагы жер аянты болгон. Ал эми тиги 137 гектар жери бул кайракы жер болгон. Айыл чарба багытындагы кайракы жер. Анан барганыбызда булар ошол Кыргыз Республикасынын жер кодексин, Кыргыз Республикасынын ушул айыл чарбасындагы болгон мыйзамдын бүт бардыгын бузуу менен ошол жерге ишмердигин жүргүзгөн да. Жерди тегерете, ошол 300 гектар жерди тегерете баягы чек арадагыдай кылып аң кылып казып таштаган бүт бардыгын. Айыл чарба багытында кайракы жерге алып барып булар контейнерлерди коюшкан, ал жерде адамдарды жашатышкан. Ошол жергиликтүү элдин айтуусу боюнча Афганистандан келген адамдар ошол жерде жашап, ошол чөптү өстүрүп жүрүшкөн. Анан биз барганыбызда бардык контейнерлер кулптануу болуп чыкты, бирок ичинде адам жашап аткандыгы, төшөнчүлөр, идиш аягы башкасынын бардыгы турган. Бул жөндө менин оюма караганда алдын ала маалымат болуп, булар ал жердеги адамдарды чыгарып кеткен да. Анан биз барып жеринде бүт бардыгын аныктадык. Булар келишимди түзгөндө Жайыт комитети бар да, баягы айыл өкмөттөрдө Жайыт комитети, Жайыттын жерин ушул Жайыт комитети гана иш алып бара алат да ал жер менен. Булар айылдык Жайыт комитетинен сурап да койгон эмес. Киши өзү даттанып жүрөт. Мына биздин Жайыт жерлерибиздин бардыгын арендага берип, ижарага берип, бирок биздин Жайыт комитетине бир тыйын дагы акча түшпөйт деп. Анан мыйзамды бузуп туруп, алар ошо Жайыт жерлерин айдатып таштаган, айдоо жерин айланып салган. Буга Кыргыз Республикасынын баягы жерлери категорияларга бөлүнөт да, мыйзам менен Жайыт жер, кайракы жер, сугат жер болуп, анан ыңгайсыз жерлер болуп. Анан ал жерде Жайыт жерди эгерде ижарага ала турган болсо, ижарага алган адам Жайыт жерди жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө, ошол Жайыт жердин сапатын жакшыртуу гана максатында ала алат да. Аны бузганга эч кимдин укугу жок мыйзам боюнча. Булар бар ошол жерди талкалап эле бузуп, айдатып, анан жана дары чөп деп эми айтып атат. Ал дары чөппү, ал мүмкүн наркотикалык затпы, аны эч ким айта албайт. Себеби бир дагы тастыктаган кагазы жок. Бул ишмердүүлүктү кылганда инвестор дагы келгенден кийин ошол жерге кыла турган эгерде жумушу болсо, алдын ала жер кыртышын бузбайбы ал нерсе, ошол тегерегиндеги адамдарга элге зыяны келбейби деген маселе менен мамлекеттик органдардын баардыгынан уруксат кагазы алыныш керек эле. Анан инвестор келип ошол айылда эл менен жолугушуу өткөрүп, элдик жыйындын протоколу болуш керек эле. Анан келишимдер түзүлүп, андан кийин гана иш башташ керек. Булар эч кимден сурап койгон эмес, элден да сурап койгон эмес, мамлекеттик органдардан да сурап койгон эмес. Ошол Араван райондук айыл чарба департаментинин ошол башчысы, бөлүм башчысынын орун басары ошондо биз менен барып, канча жыл иштедиңиз десем, 40 жылдан бери иштейм дейт. Бирок муну көргөн эмесмин деп атат да. Чет өлкөлүк жаран бүгүнкү күндө жок. Жана Шамсулла Хабибулла деген бул Араван району, Араван тиги Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүндө көрсөтүлгөн да, баягы юстиция министрлигинде каттоодо турат, Whitestone деген компания. Ал жерде ошол Араван районунда көчөлөр Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө көчө көрсөткөн да, ушул даректе деп. Анан атайын биз барып келдик, журналисттер да барып келишти, көрдү, андай көчө жок. Андай үй дагы жок, андай номер дагы жок. Анан булар кантип ал жерге көрсөтүп каттаган түшүнөксүз. Ошол Шамсулла Хабибулланы биз айыл өкмөттөрдөн сурап атабыз. Мына келишим түзгөндө силерге келди беле, көрдүңөр беле десе, бир дагы айыл өкмөтү, бир дагы Жайыт комитети аларды көргөн эмес. Бирок документтерге Шамсулла Хабибулла ошо Whitestone компаниянын директору деп келишимге, берки жанагы социалдык пакетке түзгөн меморандумдун бардыгына колдор коюлган да, бир кол коюлган. Ал Шамсулла Хабибулланын колу, анын колу эмеспи, аны эч ким айта албайт. Анан эң жакшы, баягы эң кызык жери, бул адамды мына бүгүнкү күндө укук коргоо органдары да таппай атат. Жок. Өзү айткан, өзү жашайт деген даректеринде эч жеринде жок. Анан таң калыштуу нерсе, эгерде ошол компаниянын жетекчиси болсо, ошол ишкер болсо, инвестор болсо, акчалуу адам болсо, анда ал жөнүндө коомчулукта сын пикирлер айтылып, анын компаниясына карата сын пикирлер айтылып атканда тирүү адам чыгат да. Ошол мен ал жерде бир ушундай иштер болду эле деп түшүндүрүү ишине чыгат, элге чыгат, баягы туура эмес жасаган үчүн актанат, башка кылат дегенде. А бул жерде таң калыштуусу Шамсулла Хабибулланын эч кандай аты чыкпайт дагы. Анан биздин ошол жогорку кеңештин Араван району боюнча баягы шайланып барган, бир мандаттуу округтан барган депутатыбыз Жалалидин Нурбаевдин аты чыгып, Жалалидин Нурбаев ошол компанияны коргоп, ошонун кызыкчылыгын коргоп чуркап жүргөндүгү таң калтырат да.
эмне кызыкчылыгы бар дейсиң да. Эгерде ал киши ал компанияга тиешеси жок болсо, ал жерлерге тиешеси жок болсо, анда эмне кылат? Анын кызыкчылыгын коргоп, жогорку кеңеште жада калса ошол комиссия түзөбүз дегенге чейин чыкпадыбы? Мисалы, тиги Данияр Жаныкуловдун үстүнөн комиссия түзүш керек, анан караш керек деп. Анан мен таң калдым. Данияр Жаныкулов деген ал жерден бир соту жер албаса, бир тыйын акча албаса, же бир тууганын апарып ал жерге кызматка коеюн дебесе, менин үстүмөн комиссия түзүп не кылат деп. Бул эл өкүлдөрү да. Ошол жерде жана маселе көтөрүп аткан депутаттардын бардыгы элдин ишенимин алып, элдин добушун алып шайланып барган. Ошол жерде конституцияга колдорун коюп, айрымдары Куранга колдорун коюп, биз эл үчүн акыйкат иштеп беребиз, чындык үчүн деп, эл үчүн кызматтабыз деп ант беришкен. Эми ошол антын аткарып, элдин көйгөйү, ошол жердеги 1000 гектарлап элдин, карапайым элдин, мамлекеттин жери мыйзам бузуулар менен берилип кетип атса, бузулуп атса кыртышы, ага карата комиссия түзүлүш керек эле да. Ошол ишти иликтегенге комиссия түзүлүш керек эле. Анда башка маселе болмок. Анан биз ал жерде бир кызыкчылык кылбасак, биздин үстүбүздөн комиссия түзүүнүн, ошол маселени түзөбүз деп көтөрүп чыгуунун өзү кызык нерсе да бул. Парламентте көтөрүлгөндөн кийин сиз боюнча депутаттар тарабынан сиз айрым ошол маалымат каражаттарына берген интервьюңузда айткан экенсиз, биз ошол арабындагы мыйзамсыз аракеттер, мыйзамсыз жер берилгендиги үчүн президентке, укук коргоо органдарына кайрылуу жолдойбуз деп. Бул боюнча кайрылуу жолдонду. Анан негизи эле жанагы жерде кызык болуп атат да, алар канча жыл алган жерди. Анан ошол жерге эмне эккен? Ошол жарандарды башка Ауганстандын жарандары мындай роодо деле райондук ички иштер бөлүмүндө деле бир каттоого алып ошондой иштер жүргүзүлгөн баларды. Таң калыштуусу ушул болуп атат да, ошол келген афганистандык жарандардын каттоодо турганбы, турган эмеспи, ал жөнүндө маалымат жок. Демек биздин ошол өлкөбүзгө, биздин өлкөдөгү жарандардын коопсуздугуна, мамлекеттик коопсуздукка бул жерде чоң коркунуч пайда болгон деп айтса болот да. Себеби Ауганстандын жарандары келип ошол жерде чөптөрдү эгип, башка кылып иштеп жүрүшү, бул ар бир ошол сырттан келген жаран каттоодон өтүп, ички иштер башкармалыгында каттоого туруп, ошол жерде кайсыл убакытка чейин болот. Анан баягы аймактык тескөөчүлөр бар да, участковый келип, алардын кандай жашоодо шартта жашап атат, эмне кылып атат иштерин текшерип турганга толук укугу бар. Аймактык тескөөчү дагы ошондо текшерүүдө биз менен барды, а киши дагы билген эмес. Ал өзү таң калып жүрүп атпайбы? Бу жерде мен биринчи жолу көрүшүм депчи. Демек ал тараптан дагы бу жерде чоң мыйзам бузуулар болгон да. Анан кайрылуу болгондон кийин мен ушул администрация, президенттик администрацияга, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, ушул вице-премьер, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташевич Кыдыршаевичке, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытовго, бардыгына областтык өкүлчүлүктүн атынан атайын маалымдама кат жөнөттүк. Мына ушундай мыйзам бузуулар болгон. Эми ушуну аягына чейин сиздер иликтетип, аягына чейин чыгарып, мыйзам чегинде эгерде мыйзам бузган болсо чара көрүп бериңиздер деп өтүнөбүз деп каттар кетти. Областтык прокуратурага дагы биз тапшырма бердик, кат берилди. Аларга дагы иликтөө иштери азыр бүгүнкү күндө биздин укканыбызга караганда иликтөө иштери прокуратура кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп атат. Анан биз эмне себептен андайга бардык? Мына анам эми биз пендебиз, ката кетирүүчүбүз. Пайгамбар эмеспиз. Анан адам ката кетирет, кемчилик кетирет. Эми ошол кетирген кемчиликти моюнга алып, мен туура эмес иш кылган экен, ушундай болгон экен убагында, билип билбей кетирдим, мүмкүн деп ошол кетирилген кемчиликтин бардыгын оңдойлук мыйзам чегине келтирели, анан ошол мыйзам чегинде иш алып баралы деп келгендин ордуна кайра баягы боозуган кыз энесин коркутат болуп, бет тырмалык кылып, анан ар кайсы жерде ар кайсы сөздү чыгарып, элдин арасына келип бир сөздөр чыгарып, жогорку кеңеште өзүнүн коллегалары аркылуу, айрым бир коллегалар аркылуу сөздөрдү айттырып, ушинтип отурушу бизге ошол нерсеге барууга түрткү берди да, аргасыз кылды. Анан депутаттардын бардыгы баягы ар намысын тепседи, биздин ушу депутатыбыздын аброюна шек келтирди деп чыгып атпайбы? Эми 1,5 миллион калкы бар Ош облусунун аброюнан, ошол Ош облусунун 1,5 миллион калкынын ар намысынан ошо бир депутаттын ар намысы жогору болуп кеткен болсо, анда ал адамдардын ошол оозунан чыккан сөз эми бул Аллага койдук да, Аллага койдук. Биз үчүн ал жердеги бир депутаттын ар намысы же болбосо анын тиги абийирине шек келгендиги эмес, 1,5 миллион Ош облусунун тургундары мына бийликке ишенип, таза бийлик келди, анакей акыйкат нерселердин бардыгы болуп атат, президентибиз тарабынан мына бир топ жакшы иштер жасалды деп ошол бийликке ишенип отурган элдин үмүтү, ошол элдин ар намысы, ошол элдин абийири
бир депутаттын абийирине караганда мен үчүн жогору турат. Рахмат. Бул текшерүүлөрдүн эми буга чейинки башка ошол сиз жумушка киргениңизден баштап күтүүсүз текшерүүлөр башталды. Бунун жыйынтыгында так кесе айтып койсоңуз, мисалы Ош облустук төрөткананын аябай чоң мындай мисал катары келтирсек болот. Канча жетекчи кызматтан алынды, анан мамлекетке же муниципалдык менчикке, мектептин балансына канчалаган жерлер кайтарылды? Ар кандай баягы сөздөрдү чыгарып дагы бир маалыматтарды таркатып атпайбы? Бул атайын коркутуу болуп атат, үркүтүү болуп атат, атайын текшерүүлөр болуп атат, кызмат ордун алып коюшуп өздөрүнүн жакындарын коюп коюу максатында болуп атат, башка деген сөздөр айтылып атпайбы? Кече ошол депутаттардын Ноокат районундагы жолугушуусунда да, эл менен жолугушуусунда дагы бир тоголок кат кылып жазып берген экен да бирөө. Ушу канчалык деңгээлде бул мыйзамдуу, эмнеге бухгалтериясына кийлигишет, ишканалардын эмнеге текшерет, ушуну бир чара көрүп берүүңүздөрдү өтүнөбүз деп. Бирок эч кандай кол коюлган эмес, аты жөнү жок, ошол жерден атайын кат берип атат да. Анан мен ошого бир түшүнүктүү кылып айтып коеюн, мынакей Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы ушул болгон. Кызматка дайындап атканда бизди ошол жерге барып акыйкаттыкты орнотосуңар, элдин жашоо шартын оңдойсуңар, элдин укугун коргойсуңар, элге бир жакшы жашоого шарт түзүп бересиңер. Ошол жердеги 30 жылдан бери тамырлашып кеткен жемкорлордун колу бутун кесип, ошол жердеги жемкорлуктун бир тамырын кесип жок кыласыңар деген талап болгон. Мына биз ошол жоопкерчиликти моюнга алып, биз ошону көтөрө алабыз деп анан кызматка келгенбиз. Анан ушул Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын программасы иштелип чыккан. Мынакей ошол жемкорлук менен күрөшүү боюнча анан атайын иш-чаралар бекитилип, ушу элден түшкөн арыздардын негизинде анан иш алып бардык. Себеби элден арыз түшпөсө, далилдер болбосо биз деле көп нерсени баягы жаңы келгенден билбейт элек. Анан ошол элден түшкөн арыздар менен барып текшерүүнү баштадык. Биринчи эле баштагандагыбыз ушул Ноокат районунда Мир Махмудов айыл өкмөтү болгон. Ошол жердеги элдин арманын айтса, ошол айыл өкмөтүнө карата, мурдагы айыл өкмөтүнө карата эми айылда адамчыдагыс окуялар болгон да. Айыл өкмөтү ушул курал көтөрүп алып жүргөн, жанында курал көтөрүп, 2 сакчысы менен, жан сакчысы менен жүргөн. Бир айыл өкмөттүн башчысы. Ал мурдагы аким губернаторлорду дагы уккан эмес. Себеби алардын өздөрүнүн жогорку жакта баш ээ турган кишилери болгон. Ошолор менен сүйлөшкөн, ошолор менен эсептешкен. Анан барганыбызда дагы ал жерде дагы сөз болду. Ала албайсыңар деди. Дайыр төрагасы, силердин деле күчүңөр жетпейт. Булар баарын сатып алат, эртең силерди деле сатып алат деп. Элде, карапайым элде ишеним таптакыр болбой калганда, бийликке болгон ишеним. Силер деле мурдагыдай болот деп. Мен ошол жерден сөз берген. Мынакей ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы ушул. Президенттин талабы ушул. Биз ошону аткарганы келдик, аягына чыгабыз. Бизди акчасы дагы, алардын бир кичинекей берген белеги дагы башка эч нерсеси кызыктырбайт деп. Анан акырында ошол айыл өкмөттүн башчысы мына кызматынан кетти. Жаңы айыл өкмөт башчысы барды. Ошондон анан элдин үмүтү пайда болду да. Демек, бийлик чындыгында алмашып, акыйкат бийлик келиптир деген элде үмүт пайда болду да, анан кайрылуулар бизге келе баштады четинен. Анан кийин Юсупова айыл өкмөтү болду. Мына Санталат Юсупова айыл өкмөтү бул Араван районундагы. 16 жыл ошол жерде айыл өкмөт болуп иштеген экен. Анан барып текшергенибизде элдин кайрылууларында көрсөтүлгөн бүт бардык фактылар далилденди. Анан ал жерде да текшерүүнүн жыйынтыгы менен ай кишинин өзүнө дагы туура түшүндүрдүк. Бардыгын айтып деп, өзүнүн арызын жазган арызынын негизинде кызматтан кетти. Эми азыр талап ушундай болуп атат. Биз кызматтан жөн эле баягы кетирип коюп эле отурбай, ошол кызмат убагындагы кетирген мыйзамсыз аракеттери, кемчиликтери үчүн толугу менен жооп берсин деп. Мына азыр ушул тергөө органдарына, башкаларга толугу менен кайрылуулар берилет. Ушул ар бир кеткен жетекчи боюнча, эгер артында ошондой иштери болсо, анда тергөөнүн алдында баягы кыргызда жакшы сөз бар го, колуң менен кылган нерсени мойнуң менен тарт деген. Демек, эл алдында алар жөн эле кызматын өткөрүп кетип калбай, жоопкерчиликти мойну менен тартыш керек. Анан областтык төрөткана боюнча мына айтылып калды. Областтык төрөткананын жетекчиси дагы канча бир жылдардан бери ошол жерде жетекчи болуп турган экен. Анда дагы айтышты, жок, ала албайсыңар, силерди сатып алат, антет, минтет, башка кылат, токтотуп коет деди. Биз эчтекесине сатылган жокпуз, эчтекесине караган жокпуз. Кишиге дагы туура түшүндүрүп айттык. Туура түшүнүңүз, иштей турган жаңы көз караштагы тартып кете турган жетекчини алып келели, ошого орунду бошотуңуз деп. Анан ай киши дагы туура түшүндү, өзүнүн арызынын негизинде. Ал киши дагы жумуш ордунан бошотулду. Анан Өзгөн районундагы Кароол айыл өкмөтү. Кароол айыл өкмөтүнүн
Мырзаке айылында үй бүлөлүк дарыгерлер ФАП деп коет, бул фельдшердик акушерлик пункт бар экен. Жаңы салынган имарат эки кабаттуу болуп, ошонун жери 1 гектар 5 соту жери бар экен. Бул илгери баягы Союз убагынан бери документально бекитилген жери. Ошонун документин жасап 2011-жылда эски токтомду жок кылып, 2011-жылда кайра жаңы токтом чыгарып туруп, ушул эмеге тиги фельдшердик акушерлик пункттун 5 эле соту жери бар деген документ чыгарып коюшту. 1 гектар сот немени, 1 гектар жерди ошол убактагы айыл өкмөттөр, айыл өкмөттүн тегерегиндеги жакын таасири бар кишилер алып туруп өздөрүнө бөлүп алышкан. Анан биз тиги мамлекеттик органдардан бүт документтерин көтөрсөк, 2003-жылдагы токтом жүрөт, айыл өкмөттүн токтому. Ал жерде ошол 1 гектар 5 соту жер меники фельдшердик акушерлик пункттуку деп жазылып. Мектептин жери мектепке кайтарылды, айыл өкмөткө тиешелүү жер айыл өкмөткө кайтарылды. Баягы элдин талабы, элдин ошол көрсөткөн фактылары бүт бардыгы далилденип, элдин талабы менен ал жердин бардыгы мамлекеттик менчикке кайтарылды. Анан эмне себептен жанагы камераны алып барып атасыңар, бул эми пиарбы, булар эмне блогерби, мындай эле өздөрү барып камера жок эле текшербейби деген сөздөрдү да чыгарып атпайбы? Анан берде элдин талабы ошондой болгон. Себеби биз баягы мурдагылардай биздин деле колубуздан келет. Бир жума мурун айтып коюп, мен бир жума мурун барам текшергенге, мынчанчы күнү даярдангыла деп, анан алар болсо коюн союп, дасторконун жасап, анан эч жака чыкпай эле барып ошо ашын жеп, коюн жеп, анан куюп берген бензинин кичине бир конвертке акчасы алып берсе, ошону алып келе беришти эле. Ага биздин деле башыбыз жетет. Ушул уйгарым укуктуу өкүлдүн талабы ушундай болгон. Мына жетекчилер райондорду кыдырып чыкканда эч жерден тамак аш ичмей жок. Айыл өкмөттөргө кой сойдуруп же бир чай жаздырып бир жерден ичмей жок. Барып аткан командировочный акча бар, ошону менен келатып ашканадан, ушул жерлерде кафелер бар, өзүңөрчө кирип эле тамак ичип алыңдар деген тапшырма болгон. Орозонун күндөрү мына көп учурларда а киши өзү дагы, биз дагы орозо кармап эле барып келип аттык. Анан негизги талап ошол камера болсун, эл ачык көрсүн. Биз баргандан кийин биз эч жерин монтаж кылып, же болбосо кыркып жасап, андай көрсөтүүгө алып барган жокпуз да. Кандай тартылса ошондой кетип атат бүт бардыгы. Себеби бул ачыктыкты талап кылган маселе болчу. Биз элге ошону көрсөтөлү, мынакей ачык. Биз бардык, текшердик, ошол жерлерде ушул мыйзамсыз иш-аракеттер болду деген нерсе да. Анан жанагы булар эмне блогерби, эмне себептен антип камера менен барат, мындай эле барбайбы дегенден бүт бардыгы баягы кыргызча айтканда көчүгү кууш адамдардын чыгарып аткан сөздөрү да. Баягы көрүнүп калбайын, чыгып кетпейин деп. Мына Нокат районунда билим берүү тармагындагы ысык тамак аш боюнча бизге элден ушул кайрылуу келип түшкөн. Анын негизинде барып ал жерди текшергенибизде көрдүңүздөр, мына пряниктер, жана балдарга берилген тамак аштын сапатынын начардыгы, ошолордун жасоо шарттары, бир атканаларда жасалып, бир сарайларда жасалып аткандагылардын бардыгын алып чыктык. Мына ошонун натыйжасында ошол жасалып аткан жерге мен көзүм менен барып көрдүм, ошонун бардыгы эмеге жооп берет, талапка жооп берет деп кагазга кол коюп берген райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы ошол кагазга кол коюп берген ал киши жумушунан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары, башкы инспектору жана тендерди өткөрүүгө ошол кишилерге уруксат берген ал киши жумушунан алынды. Ошол эле Нокат райондук билим берүү бөлүмүнүн эсепчиси, башкы эсепчиси баягы тендердик документтердин баарын өткөргөн а киши дагы убактылуу ишинен четтетилген, баягы териштирүү бүткөнгө чейин. Анан акырында териштирүүнүн жыйынтыгында алардын тиги ал ишке тиешеси жоктугу аныкталгандан кийин кайра ал киши ордуна келип, бүгүнкү күндө ал жерде кызматын улантып атат. Бир топ ушул текшерүүнүн жыйынтыгы менен барган жерлерибиздин бардыгынан бир дагы жеринде жыйынтык чыкпай калган жок. Тиешелүү ошол жерге кемчилик кетирген жетекчилердин бүт бардыгы кызматтарынан алынды. Соңку суроо болсун, ошол текшерүү мындан дагы уланабы, анан ошол жогорку борбордук бийлик өкүл тарабынан жасалып аткан реформалар, мамлекеттеги ири өндүрүүчү саясат болобу, аймактарга татыктуу жетип атабы? Ошол боюнча жалпы облустта аткарылып аткан жумуштар боюнча да кошумчалык койсоң. Мына облустун аймагында бизге ушул президент тарабынан, министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан негизги коюлган 10 тапшырма болгон. Ал жерде ушу жаңы жумуш орундарын түзүү, экономиканы көтөрүү, өндүрүштү көтөрүү, биз могу дыйкандарыбыз өндүргөн товарларды баягы сырой түрүндө эле, чийки түрүндө арзанга сатып атпайбызбы? Ошонун бүт бардыгын кластердик системага салып, өзүбүздөн өндүрүп,
өзүбүздөн кайра иштетип, ошону даяр продукция кылып, кымбат баада сатканга жетишүү маселеси коюлган. Мына ошонун үстүндө азыр иштер болуп атат. Тигүү фабрикаларын куруу боюнча мына жерлер трансформациядан өтүп, Кара Суу районунда иш башталуу алдында турат. Ал жерде ошол пахтаны өзүбүздө өндүрүп, өзүбүздө кайра иштетип, анан ошол пахтадан даяр болгон кийимдерди, товарларды кайра өзүбүздүн рынокко, сырткы рыноктарга сатып алып чыгуу боюнча биз Өзбекстан Республикасынын Андижан областында болгон биздин иш күндүк ошол жерде жолугушуубуз болгон. Ошонун натыйжасында биз барып ал жердеги ишканаларды көрүп, ошолор кандай иштеп атат, кайсы негизде иштеп атат, таанышып келгенбиз. Ошонун натыйжасында мына бизде дагы азыр ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Кара Суу районунда ошол эле бут кийим тигүү фабрикасы, кичинекей чакан бут кийим фабрикасы, анын ишин жандандырып, жолго коюу жагы жүрүп атат азыр аракеттер. Кичи чакан гэстерди куруу маселеси мына инвесторлор менен сүйлөшүп, бизде бир топ мүмкүнчүлүк бар. Айрыкча Тоолуу районунда, Алай району, Каракулжа районунда сууларыбыз жөн эле баягы агып, өзүбүздүн дыйкандарга дагы, бизге дагы эч кандай пайдасы жок эле агып кетип аткан суулар. Булардын үстүндө иштөө болуп атат. Анан эң негизги областтагы дагы бир мүмкүнчүлүк бул туризм тармагы. Туризм тармагы бизде кышкы дагы, жайкы дагы сезондук туризм тармагын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ага жаратылыш коруктарыбыз бар, бийик тоолорубуз бар. Биздин ушул жаратылыштагы баягы аба ырайы дагы көп мамлекеттерге караганда бизде кышта, жайда ошол туристтерди кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет. Мунун үстүндө азыр иштер жүрүп атат. Атайын боз үйлөр менен баягы биздин этно маданиятты жоготпой, ошо этно маданиятыбыз менен өзүбүздүн баягы илгерки каада салт менен бир борборлорду түзүп, боз үй борборлорду түзүп, ошол жерде чет элдик туристтерди кабыл алуу боюнча азыр чоң аракеттер жүрүп атат областтын аймагында. 12 ай өкмөтү кызматынан алынып атат областтын аймагында. Анан бул боюнча да бир топ жерлерде бар ар кандай пикирлер айтылып, эми жөн эле алып койду, мыйзам салып койду. Иштеп турса болмок, эми баягы биздин бала деген бир топ түшүнүктөр болуп атат да, баягы кочкор болсо да биздин короонун кочкору болсо болду деген нерсе болуп атат. Бул атайын ошол ыйгарым укуктуу өкүлдүн атайын буйругунун негизинде комиссия түзүлүп, ушул жогору жактан келген, мына президенттик администрациядан, министрлер кабинетинен, жогорку кеңештен келген ошол жарлыктардын, токтомдордун айылдык өкмөттөрдүн деңгээлинде аткарылышы, иш кагаздардын жүрүшү. Себеби биз азыр иш кагаздардын баардыгын санариптештирүүгө өтүп, электрондук иш кагазга өтүп атпайбызбы? Ошонун үстүндө текшерүү болгон. Анан комиссия барып атайын текшерип, ошол жерлердеги иштердин кемчиликтерин аныктаган. Анан ошонун натыйжасында аныктама жазылып, анан ошол аныктаманын негизинде коллегияда каралып, коллегиянын токтому менен бүгүн жумуштан алынып атат. Эгерде биз өзүбүздүн тууганыбыз эле, биздин бала эле, ой жакшы иштеп атат эле, ушуну кое бергиле деп ар кимибиз өз кызыкчылыгыбызды эле ойлоп чыга бере турган болсок, анда жалпы мамлекеттик кызыкчылык, мамлекеттүүлүк деген түшүнүк өлөт да. Биз өзүбүздүн айылдын эмес, өзүбүздүн көчөнүн эмес, өзүбүздүн айыл өкмөттүн, өзүбүздүн райондун эмес, биз жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө баягы илгеркидей уктап аткан жетекчилерге биздин арабызда орун жок деп президентибиз да айтып атат. Мына биз дагы ошол талапты коюп атабыз. Уктаган жетекчилер, колунан келбеген жетекчилер, биздин темп менен кошо иштөөгө темпи жетпеген жетекчилер өзүңөрдүн арызыңарды жазып эле уят болбой бүгүнкү күндө чыгып кеткиле деген талап коюлуп атат да. Мына ошонун натыйжасында бүгүн өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы, бир айыл өкмөттө ошол жерде жашап иштеген адам ал айыл өкмөткө башчы боло албайт. Бул жанагы ички ротация. Башка жагынан, райондун башка жактарынан алып келип, ошол айыл өкмөткө кызматка коюу. Мунун натыйжасы кандай болот? Мисалы, мына Кара Суу районундагы Кашкаркычтагы айыл өкмөтүн алалык, бул мисал катары эле. Мисалы, Кашкаркычтагы айыл өкмөтүндө иштеп аткан адамды алып барып Кызылкычтагы айыл өкмөтүнө койсок, бул мурда Кашкаркычтагы айыл өкмөтүнүн тегерегинде ошонун кызыкчылыгын гана коргоп жүргөн да. А бүгүн Кызылкычтакка чыгат. Анан эртең айланып барып Сары Колотко чыгат, анан Нариманга келет. Ушинтип алмаша турган болсо, ошол айыл өкмөт башчысынын кызыкчылыгы райондук деңгээлде өсөт. Ал райондун кызыкчылыгын коргой баштайт. Эртең башка айыл өкмөт жөнүндө жаман сөз башкалар айтылса, андай эмес, ал жерде мен иштегем, шарты мындай, элинин шарты мындай, жеринин шарты мындай деген маселеге өтөт. Анан областтын кызыкчылыгына өтөт. Бул ошол айыл өкмөт башчыларынын дараметин өстүрүү.
негизги максат ушул. Анан райондун айылдын кызыкчылыгынан баягы райондун кызыкчылыгына, райондун областтын кызыкчылыгына өткөрүп кадр даярдоо маселеси да. Бул кадр даярдоо маселеси элди жерди кыдырып көрүп, ошол элдин шартын, жердин шартын жакшы түшүнүп, жакшы иш алып баруу гана максатында ушул ички ротация маселеси дагы айыл өкмөт башчыларына бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат. Бул бирөөгө жагабы, жакпайбы, бирөөнүн кызыкчылыгына туура келеби, келбейби, бизде мамлекеттик саясат, мамлекеттик кызыкчылык бар. Эң негизгиси мамлекеттик кызыкчылыкка туура келсе болду. Ал нерсе алмашат деген нерсе алмашат. Бул жерде губернатордун же болбосо башка адамдардын эч кандай кызыкчылыгы жок. Мурдагыдай өзүнүн таанышын, бөлөсүн, таекесин, билишин алып барып коюшка эч ким жол бербейт. Себеби азыр президенттин талабы менен кадрдык кызматта ошол кадрдык резервде турат. Аймактык резерв, улуттук резерв деп түзүлгөн. Ошол улуттук резервдеги, аймактык резервдеги гана кадрлардан ала алабыз. Мурдагыдай ал жерден өтпөгөн кадрлар кызматка алынбайт. Ошонун ичинде гана ошол экзаменден өткөн, тесттен өткөн гана ушул жарайт, ушулар мыкты иштей алат деген кадрлардын ичинен гана тандоо болуп атат бүгүнкү күндө. Рахмат, Атай студиябызга келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, сунушуңузду, пикириңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Элге кызматыңыз өтө берсин. Рахмат сиздерге да. Араван районунда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйыны ызы чуу менен коштолду. Аймактагы жер маселеси тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловго сөз берилбегендиктен чогулган эл жыйынды таштап чыгып кетти. Эскерсе кетсек, Аравандагы жер маселеси боюнча буга чейин да ызы чуу орун алып, анда жогорку кеңештин депутатынын аты аталган эле. Кененирээк кабарчыбыз Исхак Туратбеков токтолот. Тумандар. Biz ikinci mesele boyunca kararız. Urmatlı tümanlar, Aravanın kızılçılığı boyunca susatladık, kanal kurulurdu, sosyallık meseleler kararıldı. O iki kişinin ortasında o söz için elbette yokuz biz üzerinde. Биринчи маселе бүтүрөк жатып, жыйынга келген эл дал ушинтип чыгып кетишти. Анын себеби тийиштүү жетекчилерге жана элге сөз берилбей койгондугунан келип чыккан. Жолугушууда алгач айыл чарба, таза суу, суга суу маселелери каралды. Буга чейин мыйзамсыз берилди делген 1000 гектар жер боюнча сөз болду. Айыл тургундары жерлер райондун жарандары колдонушу керектигин айтып, кайтарып берүүнү суранды. Алгач Алиянаров айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, жогорку кеңештин депутаты Жалолиддин Нурбаев ал жерлерге инвесторлор суу чыгарып, 1 гектарына 5 адам иштеп, $1000 айлык аларын айтты. Нурабад айыл өкмөтүнө 1 жылда 56 миллион кошумча акча түшөт. Мына дотациядан чыгар жол. Мына сиздер Россияга барбайсыңар. Мына ушул жерде иш менен камсыз болосуздар. Биз туура малды багышыбыз керек, чөптөн кыйнап аткандарбыз. А бирок бир үй бүлөгө кошумча 5 киши иштесе $35,000 пайда келип атат. Малдын чөбүнү чүйдөн алсак болот, башка жерден алсак болот, жерине чейин алып берет. Биз максатыбыз Кыргызстанды ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, ушундай бекер жаткан, эгилбей аткан жерлерди өздөштүрүү планында кылынган. Ал эми облус башчысынын орун басары жерлерди берүүдө 4 айыл өкмөт менен меморандумга кол койгон Афганистандык Камсулла Шабибулло аттуу инвестор жок экендигин билдирди. Атайын изилдөө жүргүзгөндөн кийин компания жетекчисинин ким экендиги тууралуу так маалымат табылган эмес. Бирок ал киши келген эмес, кол койгон эмес. Анын бүт баардыгы жасалган, сол жанагы. Мына укук коргоо органдарына тапшырмалар берилип атат. Укук коргоо органдары ал Шамсулла Хабибулла деген издеп таппай койду. Ошол юстицияда көрсөтүлгөн документи ал Нариман айыл өкмөтүндө деп туруп көрсөткөн экен. Атайын мына журналисттер дагы барып атайын иликтөө жүргүзүп келди. Ал көчө жок ал жерде. Андай көчө жок, андай үй жок. Адам эмес. Шамсулла Хабибулланы биз бүгүнкү күнгө чейин күч органдары менен таба албай атабыз. Таап көрсөтүп койгуңарчы ошол адам. Мына ар намысын тебеледи, депутаттын шек келтирди деп атат. Мага депутаттын ар намысы шек келгени мени кызыктырбайт. Мага 1,5 миллион Ош облусундагы калктын намысы өйдө турат. Жыйында Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн тургундары Ахмедов Мухитдин аттуу айылдык кеңештин депутатына нааразычылыгын билдиришти. Себеби депутат дыйкандарды коркутуу менен айыл чарба жерлерин басып алып, жер кыртышын бузуп, өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын айтышты. Бул көйгөй боюнча айыл өкмөткө кайрылып көңүл бурулбай жаткандыгы да маалымдалды. Эми биз дагы булдай көйгөйлөр толтура. Бүгүнүн үстүндөн арызданган, даттанганда жогорку элди көзөмөлгө кайрылгандар көп.
Biz sorabiliriz. Emniyetçi prokuraturga ГКМБга милицияга кайрылбайсың дедик. 2 жылдан бeri bu günün üstüne kayrını verip televizyon düşüp akça bile basıp koyuyorlar dedi. Elin koygan kötürüp çıkan Şerzat attı jigitni kılmışka türtüp şekli kılıp telefon urdan balanıp kaçırıyıp bak Şerzat attı aydık kengeçtin deputattın hazır жоқ тесікте тартуда бұл жақты іш қозғап. Эл өкүлдөрүнүн көчмө жыйынында 3 негизги маселе каралды. Калктын 90% дыйканчылык менен алектенген райондо сугат суу жана таза суу маселеси айрым айылдарда чечилбей келери айтылды. Ошондой эле дыйкандар үчүн арзандатылган кредиттер боюнча кээ бир жарандардын маалыматы жок экендиги да айтылды. Жыйында айтылган жарандардын талабы боюнча бийлик өкүлдөрүнө сунуш берилет. Маалымат башка, бирок жериндеги маалымат башка болуп чыгып атпайбы? Мына ошол бул боюнча биз каттуу тапшырмаларды беребиз. Президентке чейин министрлер кабинетинин төрагасына дагы өзүбүздүн сунуштарды киргизебиз. Мына ушул маселелер боюнча элдин көйгөйүн бүгүн уктуңуздар го. Жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйыны өлкөнүн бардык аймактарында өтүүдө. Бир мандаттуу округтан шайланган эл өкүлдөрү жарандардан кабар алып, негизги маселелерин жеринде угууда. Белгилей кетсек, көчмө жыйын күндүн экинчи жарымында Ноокат районунда уланды. Исхак Туратбеков, Гайбул Авазбек уулу, Ош ТВ. Башкы прокуратура буга чейин Алексей Ширшовго карата бир нече кылмыш иши козголгонун жарыялады. Көзөмөл органы билдиргендей, 2010 жылдан апрель айында эле 3, ал эми 2014 жылы бир кылмыш иши козголгон. Айрым иштер боюнча анын айыбы угузулуп айыпка жыгылган. Коомчулуктун талкуусундагы Ширшовдун кылмыштары алдыдагы тасмада. Кыргызстандын энергетика тармагында сери кардинал аткан Дастан трансулуттук корпорациясынын жетекчиси Алексей Ширшов 10 майда УКМК тарабынан кармалган. Анын башкаруу чарасы Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан каралып, 26 майга чейин үй камагына чыгарылган. Бүгүн башкы прокуратура Ширшовго буга чейин бир нече кылмыш иши ачылганын тизмектеди. Алексей Ширшовго карата 2010 жылы апрель айынан баштап 3 кылмыш козголгон 2010 жылы, ал эми 2014 жылы бир эле кылмыш козголгон. Биринчи кылмышчы Алексей Ширшов Дастан ачык акционердик коомунун акцияларын мыйзамсыз чыгаргандыгы фактысы боюнча козголгон. Анда бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин ошол убакта иштеп турган кодекстин 221 беренесинин 2 бөлүмү менен коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен козголгон ал кылмыш иши. 2011 жылы кылмыш иши 11 январында соттун кароосуна жиберилген. Экинчи кылмыш иши 2010 жылдын 30 июлунда Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун жана City Holding жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда түзүлгөн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим деген негизде алдамчылык боюнча козголгон. Үчүнчү кылмыш иши Ширшов Бишкек Энерго Комплекс, Ресурс Энерго Универсал, Бишкек Газ Проект жоопкерчилиги чектелген коомдорунун жана Кыргыз Газ ачык акционердик коомунун ортосунда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы түзүлгөн келишими боюнча ачылган. Алдамчылык беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, финансылык жеңилдиктерди мыйзамсыз берүү же алуу жана Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү деген беренелер менен козголуп, ага айбы тагылып, 2010 жылдын 27 сентябрында соттун кароосуна жиберилген. Аталган 3 кылмыш иши Бишкек шаарынын 1 май райондук сот тарабынан бир өндүрүшкө бириктирилип, чогуу каралган. Аталган өкүмдөр боюнча айыпталуучу Ширшовдун жактоочулары даттануу арызын жазып, Бишкек шаардык сотунун 2015 жылдагы өкүмү өзгөртүлгөн. Анын негизинде Ширшовго айып пул салынган. Дастан ачык акционерлик коомунун акцияларын мыйзамсыз чыгаргандыгы фактысы боюнча 221 берененин 2 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми калган беренелер боюнча сот актоо өкүмүн чыгарган. Аталган өкүмгө Ширшовдун жактоочулары даттануу келтиришип, жогору турган Бишкек шаардык сотунун 2015 жылдын 19 январында өкүм өзгөртүлгөн жана Ширшовго 100 эсептик көрсөткүчтөгү айып салынган. Башкы прокуратура билдиргендей, Ширшовго карата кылмыш иштери 2010 жылы жана 2014 жылы козголуп, алар боюнча соңку өкүмдөр 2015 жылы чыккан. Ширшовго карата кылмыш иштер 2010 жана бир гана кылмыш 2014 жылы козголуп, ал кылмыштер боюнча акыркы өкүмдөр 2015 жылы чыккан. Биринчи 3 кылмыш иши боюнча, ал болсо бир кылмыш иши боюнча 2019 жылы 17 майда күчүнө кирип, ал соттун чечимдери боюнча бардык коюлган чектөөлөр жана бөгөт коюу чаралары Ширшовдон алынып салган.
2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, азыр Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип, ага карата учурунда бир нече кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Азимбек Анаркулович 2010 жылдан баштап убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Андан сырткары сот, прокуратура жана укук коргоо органдарынын координатору кызматын ээлеп турган. Анда эмне үчүн сот Алексей Ширшовго карата актоо өкүмүн чыгарганда Азимбек Анаркулович убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө жана ошол мезгилдеги бийликке айтып чыккан эмес деген суроо жаралат. Бул боюнча социалдык тармактардагы талкуулардан улам президент Садыр Жапаров өз пикирин билдирип, Ширшов Максим Бакиевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты тапканын, бул маселе боюнча президенттин кабыл алуусун сураганын айткан. Сактор Атбеков, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ширшов Аврора плюс пансионатындагы баасы кымбат 56 батирдин жана 27 коттедждин жеке менчикке өтүп кеткенине аралашкан. Атайын кызмат тараткан маалыматта бул кылмыш ишинин алкагында бир катар жооптуу кызмат адамдары судьялар менен бирге татаал коррупциялык схема түзүлгөнү анықталганы айтылат. 46 жаштагы Ширшовдун өмүр баяны, эмгек жолу тууралуу маалымат аз. Анын саналуу гана сүрөттөрү бар. Ширшов 2007 жылдарга алгач Ош электр, андан кийин түндүк электр ишканаларында финансылык директор болуп иштеген. 2007-2010 жылдары Дастан ишканасын башкарган. Коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан кумаркана ачуу мыйзамынан өлкө жылына 1 миллиард сомдон ашуун каражат табат. Кыргыз парламенти чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп, экономикалык каатчылыкта эң зарыл жол экенин көпчүлүк эл өкүлү айтып чыкты. Кумарканалардын кайрадан өлкө аймагында мыйзамдуу иштешине калктын калың катмары каршылыгын билдирип, азарт оюндарынын аркасында талкаланган тагдырлар бар экенин эске салууда. Өткөн жылдан бери коомчулукта эки пикир жаратып талкууга түшкөн кумаркана мыйзамы кече жогорку кеңеште каралды. Эл өкүлдөрү оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда 56 макул 13 каршы болгон добуш менен колдоп берди. Долбоорду экономика жана коммерция министрлигине караштуу финанс рыногун жөнгө салуу боюнча төрага Улан Сарбанов парламентте коргоп, мыйзамдын максаты инвестиция тартуу жана өлкө казынасынын кирешесин көбөйтүүнү көздөй турганын белгиледи. Депутат Арсланбек Малиев кумар оюндагы мыйзамды өткөрүүнү көздөп, Куран китебиндагы курал катары пайдаланганы соц тармак колдонуучуларын кызырдантты. Бакара 2-сүрө 219 эмеси беренеси. Сенден арак жана кумар оюндар тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал өкөндө чоң күнөө бар. Бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар деп турбайбы? Малиев мусулман эмес го. Бул эмне дарата жок Куранды кармап алган. Куранды кармап калп айтып, казино ачканда сага ким уруксат берди? Эмне үчүн биздин депутаттар чек аранын маселесин ушинтип жанталашып талкуулашпайт? Буларга эмне үчүн айлык төлөп кармап отурабыз? Казино эч качан жакшылык алып келбейт. Депутаттар, убакыт келип ушул колдооңор түбүңөргө жетет. Бул элди адаштырып толук окубай койду да. Жаңы мыйзамда кумарканаларды юридикалык жактар, анын ичинде чет өлкөлүктөр гана ачылышы каралган. Кыргыз жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Кумарканалар үчүн салык жыл сайын көтөрүлүп, болжол менен казынага 2022 жылы 1 миллиард, 2024 жылы 2 миллиард сомдон ашуун каражат түшөт. Кумаркана түрлөрүнүн салык ченемдерине көз чаптырсак, казино жана онлайн казинонун үстөлү үчүн 2022 жылы 750 миң сом, 2023 жылы 1 миллион, 2024 жылы 1,25 миллион сом болот. Ал эми оюн автоматтары үчүн 2022 жылы 50 миң сом болсо, 2023 жылы 75 миң, 2024 жылдан тартып 100 миң сом. Букмекердин жана тотализатордун бир кассасы үчүн 2022 жылы 200 миң сом, 2023 жылы 350 миң сом, 2024 жылдан тартып 500 миң сом салык салынат. Кумарканаларга лицензия 10 жылга берилип, анын баасын министрлер кабинети аныктайт. Кыргыз жаранынын кумарканага кирүүгө тыюу салган эреже бузулган учурда 100 миң сом айып салынып, ички иштер кызматкерлери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынышы каралууда. Буга байланыштуу коомчулуктун пикирин угуп көрдүк. Кумаркананы ачуу боюнча менин оюм каршымын го дейм. Себеби бул мындай жаштарга же болбосо биз өзүнө чоңдо жаштарга келечекке оң тарбия же болбосо мындай жакшы тарбия көрсөтүүбүз керек да. Туура эле деп эсептейм. Каршымын, бул болбойт. Мен каршымын.
участоктор бар, ар түрдүү байлардын балдары болот. Арам нерсе да. Мен каршымын. Экономист жана жарандык активист Ерлан Камалов кумарканаларсыз эле өлкө экономикасы өсүп келе жатканын айтат. Азарт оюндарынын аркасында бул мезгилге чейин жүздөгөн үй бүлө бузулуп, миңдеген тагдырлар талкаланганын кошумчалайт. Демилгечи топ өлкө казнасынын жаңы технологиялык долбоорлор жана жаштардын билиминдеги инвестиция менен деле толтурууга мүмкүнчүлүк бар экенине токтолду. Мен ойлойм, бюджетке түшө турган кирешесине караганда, анын социалдык экономикалык кесепеттери, коомдукко тийгизген терс таасири келечек муунга тарбиялык терс таасирлери менимче оордук кылып кетет. Ошондуктан мен дагы мындай эксперт катары дагы Кыргызстан жараны катары дагы мен казинонун ачылышына, кумарканалардын кайра Кыргызстанда иштей башташына мен каршы пикиримди билгизем. Жаңы алдыңкы технологияларга басым жасап, ошолордун биздин жаштарыбыздын келечегине чоң бир жол ачып бере турган бир багыттарды тандап алып, ошол жактан пайда түшүргөнгө аракет кылсак мүмкүн туура болобу дейм да. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен толук түрдө тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши дагы токтотулган. Бирок кумарканалар жашыруун иштеп келгени укук коргоо органдары тарабынан тынымсыз аныкталып келүүдө. Бул демилгени президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын дагы билдиришкен. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ. Дача судагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия бул аптада биринчи отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда өлкө башчысы Садыр Жапаров 5 жыл мурунку дача судагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн Facebooktагы баракчасына жазган. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамет Шыкмаматов төрөгалык кылууда. Курамында укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова, журналист Дилбар Алимова, Air Манас авиакомпаниясынын өкүлү Бекзат Алимов, Ачык маалымат фондунан Эленура Алканова, жарандык активист Мавлян Аскарбеков, экс-премьер-министр Кубатбек Буронов, укук коргоочу Төлөкөн Исмаилова, Стоп Беспредел маалымат сайтынын башкы редактору Кайрат Кенжебай уулу, адвокат милициянын отставкадагы подполковниги Кубанычбек Култаев, жарандык активист Тимур Махмудов, укук коргоочу Динара Шырахунова, иликтөөчү журналист Али Токтакунов, укук коргоочу Нурбек Токтакунов, журналист Адил Турдукулов, экс-депутат Бактыбек Турусбеков, укук коргоочу Эркингүл Убышева жана жарандык активист Самсалы Четимбаевдер бар. 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушунда Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан туркиялык Акт Airlines авиакомпаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган болчу. 2021 жылдын декабрь айында президенттин аппараты Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алардын жыйынтыгы жакында коомчулукка белгилүү болорун кабарлаган. Баткен облустук администрациясынын аппарат башчысынан кош жарандыгы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жарандыгын жана дипломун текшерүү иштеринин алкагында аппарат башчы Кыргызстанда да, Орусиянын да жаран экени тастыкталган. Айта кетсек, 2018 жылдын апрель айында ал облустук администрациянын коргоо жана укук тартиби башкармалыгында кызматкер болуп турганда ага мамлекеттик сырды билүү укугу берилген. Ал учурда башка өлкөнүн да жаран экенин жашырып койгон. Далилдүү фактыларга ылайык токтоосуз кызматтан алуу сунушу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнө жөнөтүлгөн. Айта кетсек, Баткен облустук администрациясынын аппаратын Ураимов Алихан Ураимович жетектейт. Текшерүүдө кош жарандуулуктан тышкары 200дөн ашуун ар тармактын кызматкерлеринин жана атка минерлердин диплому жасалма болуп чыккан. Өлкөнүн өзөгү болгон жаш жеткинчектер заманбап шартта билим алууга укуктуу. Алыскы аймактарда мектептердин эскилиги жеткен же жаңы курулушу токтоп калган билим уялар четтен чыгат. Алай районунун Үчтөө айылындагы 500 өспүрүм жаңы билим берүү мекемесине муктаж.
Элеттеги 60 жыл алдын курулган мектеп эскилиги жетип, кооптуу абалда турат. Жаңы түптөлүп жаткан билим уясына каражат өз убагында берилбегендиктен курулушу токтоп калган болчу. Быйыл облус аймагындагы курулуш жанданган социалдык объекттер боюнча кийинки материалда сөз болот. Алыскы Алайдын үчтөбү аймагындагы Токтомамат Жумабаев атындагы мектептен иштеп жатканына 60 жылга чукулдап калды. Билим уядан жылына жүздөгөн окуучу аяктайт. Эскилиги жеткен мекеменин класстарында полдор чирип кооптуу абалда турат. Жаш өспүрүмдөр класска батпай, андыктан бир партада 3-4төн олтурууга аргасыз. Элеттеги мектепке 40 жыл өмүрүн арнаган Махабат Жакыповнанын эң негизги кыялы жаш өспүрүмдөр заманбап шарттагы мектептен билим алса дейт. Элибиздин жакшы жашоосу үчүн фундамент башталгыч класстан болот. Ушу башталгыч класстан баштап бизге шарт болсо аябай жакшы болмок. Биз аябай күтүп атабыз. Көп жыл болду бул мектебибиз бүтпөй атканына. Ошол эле мезгилде дене тарбия сабагын өтүү, мына немелерде класстан тышкарындагы сабактарды өтүүчүн эч мүмкүнчүлүгүбүз жок. Актовый зал жок. Спорт залыбыз вообще талапка жооп бербейт. Учурдун талабына жооп бербейт. Кышындасы дагы, жазындасы да балдар эшикке ойношко туура келет. Окуучу батпаган абал ар бир класстарда кездешет. Мектептин ашканасы өтө чакан болгондуктан кезек күткөн өспүрүмдөр сабактарынан кечигип да калышат. Ал эми спорт залы талапка жооп бербейт. Мекеменин жамааты мектептин абалын жакшы сактап калууга аракет кылганы менен деле түйшөлүп келет. Бүгүнкү күндө 500дөн ашуун окуучу 200 орунду мектепте билим алууда. Ошондой эле маданий иш-чараларды өткөрүүгө акты залы жок болгону жаш өспүрүмдөрдү өкүндүрөт. Бул биздин мектебибизде мисалы чайканага кирсек, чайканага батпайбыз. Илимий иш-чараларды эшикке өткөрөбүз, кышында үшүйбүз. Залда ойнойлу десек, мындай бизде шарттар жок. Азыр биздин бул доскаларга пор менен жазууга мүмкүн эмес. Жана ошол доскалардын мындай бир жеринде темири чийип кетип, же болбосо бир доскалар түшүп калган. Кичи Каракол айылындагы жаңы мектептин түптөлүшү 2015 жылы башталган. 2 кабаттан турган имараттын курулушу 7 жылдан бери токтоп калды. Быйылкы жылы гана республикалык казнадан каражат бөлүнүп, билим уянын пайдаланууга берилүүсү мерчемделүүдө. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, сапаты техникалык комиссия тарабынан дыккат көзөмөлдө. Өзүңүздөргө дагы маалым бардыгында эле курулуштагы негизги көйгөй бүгүнкү инфляция болуп атат. Курулуш материалдарына болгон баалар кескин жогорулуп кетип, 2 жылдан бери ошол да таасир берип атат. Көп курулуштар бүтпөй турат. Ошонун катарында биздин мектепке дагы ушул көйгөй бар азыр. Калган келишимден калган акча каражаты келсе, ал инфляция менен эсептелсе аны бүтпөйт мектеп. 2 кабаттуу 275 орунду. Өзүнчө актовый зал каралган, спорт зал каралган. Жылытуу системалары жакшы. Быйылкы жылы Ош облусу боюнча 73 социалдык объектинин курулушу жанданган. Анын ичинен 36 имараттын курулушу көп жылдан бери токтоп калган эле. Дубандын 7 районунда быйылкы жылы бирден мектеп, бала бакча жана спорт залды пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган. Ошондой эле бул мезгилге чейин каражаттын жетишпегенинен бүтпөй калган 5 айылга таза суу чыгарылат. Курулушу жалпы токтоп калган объектлердин дээрлик 90-95% толугу менен кирди планга. Мындайча айтканда, быйылкы жылда курулушу токтоп калган объект болбойт. Сөзсүз түрдө улантылат. Бирок ошо каралган акча каражатына ылайык иш жүргүзүлөт. Быйылкы жылда негизинен ар бир эле райондордо курулуш объектилерин бүткөрүү пландаштырылды. Аймактарда социалдык мекемелердеги көйгөйлөрдү чечүүнү өлкө башчысы Садыр Жапаров жеке көзөмөлгө алганын Facebook баракчасынан билдирген болчу. Учурда өлкө боюнча социалдык объектилердин курулуш ыргагы күчөп, сапатына көңүл буруу талабы коюлган. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашагандыктан жаш муунга шарт түзүү учурдун талабы. Келерки жаңырган жумада жакшы кабар менен гана кезгеле. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак берсин. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.